Кара Балта шаарында да үйгө муктаждардын саны күн санап өсүүдө. Кала бийлигинин маалыматында ушул тапта 10 миңге жакын тургун үйгө муктаж. Чакан шаарда совет доорунан кийин көп кабаттуу үйлөр дегеле курулган эмес. Эми мындагы 30 гектардан ашык аянтка масштабтуу иш жүрүп, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жаңы турак жай комплекси курулууда. Март айында башталган курулуш учурда бир топ илгерилеп калды. Буга чейин эки этапка бөлгөн болчубуз. 20 блогун бир баштап, калган блогун экинчи этапка бөлгөнбүз. Анан бүгүнкү күндө бетон заводубуз буйруса коюп иштеп баштаса, жакын күндөр эле буйруса эки этапка эмес, баарын эле бир этапка бөлүп эле бир эле тапшырмай болдук. Комплексте 15 кабаттуу үйлөр салынууда. Батирлер ачкычын алып эле көчүп кирип жашай баштай тургандай шартта бүткөрүлүп тапшырылат. Жалпысынан бул турак жай комплексинде 66 үй салынат. Ал 4950 батирден турат. Учурда 20 үйдүн курулушу кызуу жүрүп жаткан убагы бул үй өзүңүздөр көрүп тургандай 8-чи кабатка чейин көтөрүлүүдө. Ал эми ар бир кабатта 5 батир жайгашкан. Алар 1, 2 жана 3 бөлмөдөн турат. Курулушта сапатка өзгөчө маани берилген. Бардык инженердик текшерүүлөр тыкыр жүрүүдө. Таза суу, канализация тутумдары жана электр жарыгы да киргизилүүдө. Арматура, угольник жана темир материалдары бары Россиядан келет. Куйган бетондор заводдон бияктан чыгат. Алардын баарын протокол испытанияларын Минстройдон өткөрүп атабыз. Өз убагында туруштук жагынан кепилдик бере алабыз. Анткени проекттен отклонение жок, бүт проект боюнча курулуп атат. Жер титирөөгө 9 балга туруштук берет проект боюнча. Жаңы турак жай комплекси Кара Балта Сити деп аталып, өзүнчө кичи район болуп түптөлүүдө. Долбоордо 2 мектеп, 2 бала бакча, аны менен бирге унаа токтотуучу жай жана балдар ойноочу спорт аянтчылары да каралган. Биз түшүнүш керек, бүгүнкү күндө Кара Балта шаарынын бардык инфратүзүмдөрү бар. Суу маселеси боюнча скважиналар, 32 скважина бар. Суу маселе боюнча маселе болбойт. Канализация боюнча 2 чоң очистное сооружение бар. Ал да баары иштейт. Бүгүнкү күндө кандай бир ыңгайсыз маселелер болбойт деп ойлойбуз. Ыңгайсыз маселе болгон үчүн болсо биз анын баарын чечкенге бардык аракеттерибизди кылабыз. Бул бүгүнкү күндө бул квартиралар Кара Балта шаарына, Кара Балта шаарынын элине аябай муктаж болуп атат. Долбоорду ишке ашыруу жүздөгөн үй бүлөлөрдүн турак жай маселесин гана чечпестен, шаардын инфратүзүмүн өнүктүрүүгө жаңы дем берет. Бул курулуш Кара Балта шаарынын жаңылануусунун жана келечекке болгон ишенимдүү кыймылынын башаты болуп калмакчы. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Кара Балта шаары.